Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди тааныштыруу үчүн эфирде аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк менен тааныштырабыз. 1 сентябрь билим күнү. Баткен облусунда 13.325 окуучу 1-класска барды. Батмо өз каражатына 2 жаңы имарат салды. Камчыбек Ташиевке Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылды. Чоңкурчактагы республикалык иш-чарада Баткен облусу 2 номинация боюнча 3-орунду ээледи. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. 1 сентябрь билим күнү. Баткен облусунда 13.325 окуучу 1-класска барды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Бул күн облуста 5 мектеп, 3 бала бакча салтанаттуу ачылып пайдаланууга берилди. Алар Баткен районунун Үчтөбө айылында 225 орундуу Үчтөбө башталгыч жаңы типтүү мектеби, Баткен районунун Кара Токой айылындагы Мергенов атындагы 150 орундуу орто мектеп, Баткен районунун Сай айылындагы Ахматов атындагы 225 орундуу мектеп, Кадамжай районунун Ноғардан айылындагы номер 32 Ноғардан орто мектебинин 275 орундуу жаңы имараты, Баткен районунун Самаркандек айылындагы Сагын Кожобаева атындагы орто мектеп. Ал эми бала бакчалар Баткен районунун Аксай айылындагы 34 орундуу Гүлсүнай балдар бакчасы, Лейлек районунун Максат айылындагы 100 орундуу Сейтек Максат балдар бакчасы, Лейлек районунун Интернационал айылындагы 100 балага ылайыкташкан Үмүт балдар бакчасы. Билим күнү облустун аймагындагы бардык мектептерде белгиленүүдө. Жерлерде өткөн салтанаттарга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, мектеп окуучуларын жана мугалимдерди жаңы окуу жылынын башталышы менен куттукташты. Батмо өз каражатына 2 жаңы имарат салды. Баткен мамлекеттик университетинде башкаруу кызматкерлери үчүн салынган жаңы имараттын ачылуу аземи болду. 11 каналуу имарат 1 сентябрь билим күнүндө пайдаланууга берилди. Бул тууралуу маалымат окуу жайдын Фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Аземге Батмонун ректору Айдар Гыязов баш болгон профессордук окутуучулар курамы катышып, Кыргыздын салтына ылайык аксакал окутуучулар жакшы каалоо тилектерди айтуу менен бата беришти. Мындан сырткары маалыматта 2022 жылдын 5 сентябрь күнү Ыйман гимназиясынын жаңы имаратынын ачылаары белгиленген. Камчыбек Ташиевке Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылды. Мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн Акшумкар өзгөчө белгиси тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбекке ыйгарылды. Мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдындагы сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн Акшумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы мамлекеттик ишмер Апаз Жумагуловго жана мамлекеттик ишмер Түрк мамлекеттеринин уюмунун аксакалдар кеңешинин мүчөсү Медетхан Шеримкуловго да ыйгарылды. Аталган мамлекеттик сыйлык советтик мамлекеттик жана партиялык ишмер Арыстанбек Дүйшеевке жана кинорежиссер, сценарист Шамшиев Болотбек Төлөөновичке да ыйгарылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койду. Чоңкурчактагы республикалык иш-чарада Баткен облусу 2 номинация боюнча 3-орунду ээледи. 31 август Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнүнө жана тарыхый инсан Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесине арналган Чүй облусунун Чоңкурчак жайлоосунда өткөрүлгөн маданий массалык иш-чаранын алкагында Баткен облусунан барган топ 2 номинация боюнча 3-орунду ээледи. Бул тууралуу Баткен шаардык мэриясынын Фейсбуктагы расмий баракчасына жарыяланды. Баткен облусунан барган чыгармачылык топ Өкүл Азык улуттук тамак аштар сынагында 3-орунга жетишип, 3-даражадагы диплом жана 10 000 сом менен сыйланды. Ал эми улуттук бийлер номинациясы боюнча 3-орунга жетишип, 3-даражадагы диплом жана 10 000 сом байге алды. Ошондой эле улуттук салттуу ырлар багыты боюнча жигердүү катышкандык үчүн диплом жана 10 000 сом, элдик көркөм кол өнөрчүлүк багыты боюнча диплом жана 10 000 сом менен сыйланышты. Белгилей кетсек, салтанаттуу иш-чаранын алкагында 300дөн ашуун боз үй тегилип, этно шаарча уюштурулган. Иш-чарада
шаарында улуттук оюндардын 15 түрү боюнча мелдештер өттү. Жалпысынан иш-чарага 10 миңдей адам катышканы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен маалымдашты. 1 сентябрга алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.